Саламатсыңарбы, урматтуу Абдыкадыр Орозбеков орто мектебинин 6-класс окуучулары. Силер менен мен кайрадан кыргыз тили мугалими Дадаева Мавлюда Бектиновна. Бүгүн силер менен кыргыз адабияты сабагынан Атанын тагдыры драмасындагы карапайым адамдардын турмушуна алып келген согуштун оор кесепети деген теманы өтөбүз. Экинчи сабагыбыз. Демек, Атанын тагдыры драмасын окуп түшүндүк. Демек, максатыбызды аныктап алсак, теманын негизинде Атанын тагдыры драмасындагы адамдардын турмушуна алып келген согуштун оор кесепети жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ой жүгүртүүңөр өнүгүп, каармандарга баа берүүгө калыптанасыңар. Ата-энени сыйлоого, кадырына жетүүгө тарбияланасыңар. Улуу ата мекендик согуш кайсы жылдары болгон балдар? Туура айтасыңар. 1941-жылдан 45-жылга чейин созулган. Бул кандуу согуш не деген адамдардын турмушун өзгөртпөдү, не деген адамдарга оор кесепет алып келбеди. Улуу ата мекендик согуш кан майданда да, тылда да каармандарды жарата билди. Демек, кан майданда каармандарыбыз кимдер? Туура айтасыңар. Жоокерлер, баатырлар. Мисалга келтирсек, Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев. Ал эми тылдагы каармандар кимдер? Тылдагы каармандарыбыз ошол согушка балдарыны жөнөтүп, үйдө калып, эмгектенип, ошолор үчүн жашаган аталарыбыз, энелерибиз. Ошол аталардын бири биздин драмадагы каарманыбыз Акылбек карыя. Себепчи болгон согуш адамдардын тагдырын, алардын мамилелерин өзгөрттү. Кантип өзгөрттү? Бактылуу жашаган үй бүлө кантип тыркырап кетти деген сурооду берсек болобу? Ойлонуп көрөлүчү балдар. Тагдырлары кантип өзгөрттү? Силер билесиңер. Бул суроого жоопту туура. Согуш болбогондо, Болотбек согушка кетпегенде, Акылбектин үй бүлөсү мындай абалга келбейт эле. Туурабы, балдар? Акылбек небереси менен, келини менен, кемпири, баласы менен бирге бактылуу гана күндөрдү өткөрмөк. Согуштун адамга түшкөн кыйынчылыгын бир адамдын жеке түйшүгүндө, Акылбектин тагдырында көрүнөт. Акылбектин тагдыры, билесиңер, Болотбек уулун караанын күтүп, үмүт менен жашаган Акылбек толгонуп, муңун өз ичинде сактаган карыялардын бири. Жесир калган келини, атасын көрбөй калган небереси Жеңишбек чоң атасы үчүн өзүнчө медер тирек эле. Ал ошол медеринен дагы айрылып, өзү жалгыз калып, кусаланып отурган жери. Демек, бул чыгармадан Акылбектин тагдыры кандай болду деп ойлойсуңар? Бышыктоо үчүн суроолор. Балдар, сабагыбызды бышыктоодо согуштун оор кесепети Акылбектин турмушуна кандай таасир тийгизди? Зууранын экинчи турмушу кандай үй бүлөдө өттү? Оңолкан Жеңишбекти эмне үчүн жактырган жок? Жеңишбек эмне үчүн атасын ээрчип кетпей койду? Драма эмне үчүн Атанын тагдыры деп аталды? Үмүт дегенди силер кандайча түшүнөсүңөр? Үйдөн ушул суроолорго жооп жазып, өз оюңарды кеңири жазууга, кеңири айтууга даярданып, кийинки сабакка чейин силер менен байланышканча саламатта болгула, саламатта болуп, үйдө отургула балдарым.